Өлкөдө миңдеген жеке тигүү ишканалары бар. Алардын бири Made in Кыргызстан бренди менен Орусия, Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстанга чыккан Чопа тигүү цехи. Мында 70тен ашык тигүүчүлөр заман талабына шайкеш келген айымдардын саркеч кийимдерин тигишет. Бул жакта 13 жылдан бери эмгектенген Гүлзина Назарова ар бир мезгилде модалуу көйнөктөрдү тигишет. Ал эми ишкана жетекчилиги тикмечилерине дээрлик бардык шарттарды түзүп берген. Бул кезек мага жагат, абдан жагат. Бушу жерге башында бир аз жакшы билчү эмесмин тиккенди. Бушу жерге келип үйрөндүм. Азыркы убакта отка болуп иштейм. Азыр ошо 6-7 жыл швея болуп иштедим ошол жерде. Анда азыр отка болуп иштейм. Кыздарга крой таратам, кыздардын качествосын текшерем, чисткаларын текшерем. Бул жерде жакшы. Тигүү ишканасы түптөлгөнүнө 20 жылдын жүзү болду. Бул аралыкта өз күчү менен эл аралык рынокко чыга алды. Бүгүнкү күндө өндүрүлгөн товарлардын 60-70% Орусияга жөнөтүлөт. Цехтин жетекчисинин айтымында жаңы жылдын алдында орусиялык ишкерлер менен тыгыз иштешип, өндүрүшүн дагы да көбөйтүүнү мерчемдөөдө. Ал сүйлөшүүлөр 4-5 декабрда Лекпром ассоциациясы менен Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду уюштурган форумда белгилүү болду. 2 күндүн ичинде биз российский коллегаларыбыз менен аябай жакшы деңгээлде өттү. Российский коллегаларыбыздан аябай жакшы мнениелерин уктук. Алар айтышты, мы такого не ожидали деп. Аябай в восторге были. Конечно, биз бир күн, 2 күндүн ичинде контракт кылганга болгон жок, данных конкретных контактов не было. Бирок алар биз менен иштегенге даярлыгын айтышты. Кээ бир компаниялар барып туруп уже бизге модельдерибизди жактырып, уже заказ бергенге даярдыгын билдиришти. Аталган форумдун максаты өлкөдөн тигилген кийимдердин орусиялык тармактык дүкөндөргө сатуу. Бул үчүн Орусиянын тигүү тармагындагы алдыңкы адистер жергиликтүү тикмечилердин ишмердүүлүгү менен таанышып, эл аралык стандартын үйрөтүштү. Эми алдыда 2 тараптуу келишим түзүлсө, Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду каржылоого даяр. Мы готовы профинансировать. Биз каржылаганга даярбыз. Башкысы 2 тарап келишим түзүш керек. Албетте, ар бир иштин башталышында көйгөйлөр болот. Ошону чечкенге жада калса, муктаж болгон жабдыктарды алып бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Каржылык тартыштыкты кыска мөөнөттө насыя берүү менен колдоо көрсөтөбүз. 6 месяцев. Чтобы такой задержки не было. Жеңил өнөр жайы өнүктүү дегени менен өлкөдө сапаттуу кездемелердин жетишпегендигин адистер баса белгилешет. Кездеме чыгарылганы менен жиби башка өлкөнүкү. Бул багытка өкмөт тарабынан көңүл бурулуп, ишкерлер сунуштаган долбоорлор каралып жатканы белгилүү болду. Нурай Кайратова, Азат Султаналиев, СТВ.